Саламатсыздарбы? Мен бүгүн фармаси компаниясынын мүмкүнчүлүктөрүн жана кандай кылган учурда сиздер жана биздер ооба балам бара тур азыр. Кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай кылып иштесе болот, эмне кылса болот, ошол жөнүндө мен сиздерге маалымат берип кетсем. Менин атым Жаркынай, мен фармаси компаниясынын официальный представители болуп киргенмин. Азыркы учурда команданы акырындык менен түзүп атабыз. Анан фармаси компаниясы боюнча фармаси компаниясы боюнча азырынча Стамбулга сонун саякат жарыяланды. Ал саякатка барыш үчүн эмне кылыш керек? Ал саякатка барыш үчүн биринчиден сиздер директор болушуңуздар керек да. Директор бул 6000 балл. Директор 6000 балл. 6000 баллды азыр ноябрь, декабрь, январь, февраль. Ушул 4 айдын 2 айын гана сиздер директор болсоңуздар, Стамбулга бекер саякатка барасыздар. Андан тышкары айлыгыңар болот. Айлыгыңар директордун айлыгы 30 миңден болот. Андан көп статустарды ачып отуруп, серебряный директордон даже 100 миң тапканга толук мүмкүнчүлүгүңөр бар да. Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн иштеш керек, команда топтош керек. Азыркы учурда командабыз бар, бирок азырынча кичинекей да командачы. Ошол команда менен иштеп, дальше мен азыр офисти дагы официальный кылгантам. Офисти дагы ачканмын, мен билесиңер, мен Кочкордо офисти ачканмын. Эми ошол офисти дагы официально отургузам, Кудай буюрса. Документтерин туралап жатамын. Мен деле силерге окшогон үйдө отурган айыммын. Менин дагы 2 балам бар. Үйдө отуруп онлайн иштейм деген айымдарды мен жумушка чакырамын. Үйдөн эле интернет аркылуу иштейбиз. Үй жумуштарын да кылып жетишесиздер, балаңарды да карап жетишесиңер. Болгону эмне кылыш керек? Болгону иштеш керек. Бул жумуш эмнеси менен жакшы? Бул фармаси компания эмне деген компания бул деп ойлошуңуздар мүмкүн. Бул компания Кыргызстанга жаңы келип жатат. Башка өлкөлөрдө аябай өнүккөн. Мисалы үчүн Кыргызстан Россияга жана Казакстанга жаңы келип жатат. Казакстанда уже 1 директор чыкты. Россияда да чыкты, 1-2 эле директор чыкты тоже. Рынок пустой. Эгерде сетевиктер бар болсо, билесиңер да, рынок пустой деген бул кандай болот? Сетевиктер түшүнөт, рынок пустой. То есть бул компанияда рынок перенасыщен эмес, элдин баары катталып алган эмес бул компанияга. Азыркы учурда каалаган адамды каттасаңыздар болот бул компанияга. Ошондой эле бул жерден катталуу бекер. Бардык продукцияны 25% скидка менен аласыңар. Каталог баасына сатасыңар, ортодо пайда өзүңөрдүкү. Акчаңарды рисковать этпейсиңер. Болгону 3500 сом менен баштасаңыздар болот. 3500 сомго каалаган нерсеңизди аласыздар да. То есть именно мону алышың керек деп биз кыйнабайбыз. Каалаган эмне жагат? Косметика жагат, пожалуйста, косметикасын ал. Үйгө керектүү каражат жага, үйгө керектүү каражаттарыңан ал. Же болбосо мужская серия, детская сериялар бар. Ошондой алгың келеби, ошону ал да, мисалы ошондой да. Мындай бул жерден эч ким кыйналбайт. Ошол жери бар. Анан деген бул жерден хоч не хоч биз ошол товарларды алып атабыз да, күнүнө алып атабыз. Мисалы ошол эле айна, самын, идиш жууган средства, үй тазалоочу каражаттар, ошол эле помадаңар, ошол эле туш, ошол эле крем, ошол эле шампуньуңар, шампуньга маска кошуп аласыңар. Вот ошонун баардыгы эле биригип келип эле какой-то бир акчаны түзөт. Чоң эле акча түзөт. Мына эсептеп көрсөңөр где-то 3000-4000 сомго чыгат да айыначы. Гель душ аласыңар, самын аласыңар, Вот ошонун баардыгын сиздер магазинден алып атасыз. Сиз магазинди байытып атасыз. Ал эми сиз бул жерге катталып алсаңыз, сиз өзүңүздүн интернет магазиниңиз болот. Ошол интернет магазиниңизден өзүңүз каалаган нерсени каалаган убакта алып аласыз. Көрдүңүздөрбү? Анан еще плюс бул жерден белек да аласыңар. Белектери бар өзүнүн, мисалы 1-чи шактын, 2-чи шактын деп өзүнчө белектери да сонун. Мен азыр уже 2-чи шактын белегин алып жатамын. Тональный менен туш алам подаркага. Анан еще 1-чи шактын подаркасы да келатат. Ал подарка деген шампунь менен кол крем. Я хочу, мен аны колдонсом, колдонбосом ачпай туруп, мен аны сатып ийсем болот да. Тоже деньги, акча. Ошондо бул силер өзүңөрдүн акчаңардын экономдойсуңар биринчиден.
экинчиден өзүңөрдүн интернет магазиниңер болот. Үчүнчүдөн сиздер команда куруп чоң айлыкка жетип ошондой эле саякаттаганга дагы толук мүмкүнчүлүгүңөр бар. Саякаттар жөнүндө дагы мен өзүмдүн страницамда жазам. Страницамда мындай да, эми азыр 3 ай калды. 3 айдын эми ноябрь уже ортолоп калды да. Ноябрь айы ортолоп калды, бирок дагы деле убакыт бар да. Мисалы декабрь, январь, февраль 3 айдын 2 айын гана директор статусун көрсөтсөңүз, сиз Стамбулга бекер саякатка бара аласыз. Кандай сонун, Ал үчүн эмне кылыш керек? Ал үчүн команда түзүшүңүз керек. Сиз 6000 баллды жалгыз кылбайсыз. Аны команда менен чогуу кыласыз. Анан 50 балл болгону 3500 сом болуп аткандыктан 6000 бат эле кылынат да. Эми Стамбулда өзүнүн 5 заводу бар. Ошол 5 заводко экскурсия кылдырат. Андан тышкары Стамбулдун өзүнүн эмелерине экскурсия, шаардын өзүнө экскурсия кылдырат да, компаниянын өзүнөн. Проживание, питанияңар, перелет, все оплачено болот. На 3 дня, 3 күнгө барасыңар. Кандай сонун, Ошондуктан эгерде сиздер иштейм десеңиздер, ушундай сонун жаңы компания таппай атсаңыздар, сетевик болсоңуз, сөзсүз түрдө ушул компания карап көрүңүз. Анткени мен мурунку сетевикмин. Мен мурун Фаберликте старший директорду жапканмын. Старший директордун эмесин, классификационный бонустарын алганмын. Бирок мен Фаберликте ойлойм да, уже рынок перенасыщен болуп кеткен, рынок толуп калды. Бирок мен ал Фаберликтин продукциясын колдоно берем, бирок иштеген жокмун, сеть курган жокмун анданча. А бул фармасия компаниясы жаңы, и то качествосы аябай сонун экен. Ошондуктан эгерде ушундай компания издеп жүргөн болсоңуздар, сөзсүз түрдө кайрылгыла, иштегиле, сурагыла. Менин телефон номеримди ушул страницамда калтырып койгом.